Биз Кыргыз бийлигинин эң дымактуу проектилеринин бири болгон Асман шаары салынат деген жерде турабыз. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров дээрлик 1 жыл убакыт мурун чет элдик инвесторлор жана Кыргыз бийлиги менен биргеликте аталган шаардын капсуласын салган болчу. Бирок куруу иштери дагы деле баштала элек. Орто жолдо долбоорго да өзгөртүүлөр киргизилди. Чоң убадалар менен башталган долбоор кайсыл этапта, качан башталат, анын баарын билүү үчүн биз атайын Ысык Көл облусуна келдик. Асман шаарынын курулушу менен таанышканы барганыбызда ал жерде эч ким жок болуп чыкты. Бирок куруучулар үчүн салынган казарманын ичин көрдүк. Кайтарып жаткан милиция жакынкы күндөрү куруучулар келиши керек деп күтүп жатышканын айтты. Казарманын ичи деле толук бүтө эле экен. Бирок куруучуларга төшөнчөлөрдү даярдап коюшуптур. Болгону ошо. Казарманын тегерегине топурак түшүрүлгөн. Андан ары Асман шаары үчүн алына турчу жерлердин ээлери менен сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Алардын бири Чырпыкты айылынын тургуну Бактыбек Уралиев. Асман шаарына анын 5 гектар өрүк көчөттөрү тигилген жери алынганы турат. Ал комиссия түзүлгөнүн айтып, кенемте же башка ушундай жерге алмаштырууну сунуштагандарын айтып берди. 2007 жылы өздөштүрүүгө алгам көк китеп кылып. Анан 2017 жылга чейин 10 жылдын ичинде биякта өздөштүрүп кайра кызыл китеп кылып алдым. Ошо кызыл китеп кылгандан бери сугарып, ошо тигип, ушундай кылып эмгектенип, көп эмгектендик. Капельный кылдык. Биякта суу жагы кыйын. Да. Суу жагын скважинадан алып келебиз, бетиги бочкадан алып келип ушу жака таратабыз. Асты үстү болуп 2 бөлүк. Ошондон бери сугарабыз. Анын арасында өлүп калса кайра тигип атабыз, жылына бир 20-30дан тигебиз, кайра казабыз, ушинтип эле жүрөбүз. Буякта таштар болчу, таштар, дадырдай эле таштар болчу буякта. Анан ушунун баарын тердик. Жылына бир 15-20 КАМАЗдан чыгарып аттык буяктан. Мисалы бобуреки бир өрүктү тигиш үчүн бир 2 тачка, 3 тачка таш чыгат. Анын ордуна кайра кум, топурак алып келебиз. Ушинтип атып эмгек кылып атабыз. Эми бореки жакындан бери, былтырдан бери Асман шаарына кирди, бияқты алабыз деп атышат. Эми биз деле каршы эмеспиз, бирок эми ушу эмгегибизди кайтып берсе болду. Эмгегибизди кайтып, эми чүйдөгүдөй болуп мындай казып туруп тигип койсоң жакшы да. А биякта деген бир тигиш үчүн айтып атпаймынбы, 2 тачка, 3 тачка таш чыгарасың, анын орду бош болуп калат. Анан кайра таш салмак болот. Анан башка жактан топурак алып келебиз. Кээ бир балдар түптөн алып келип атат, чүйдөн алып келип атат. Анан биз эми буяктан эле сейтетип, үстүнөн салып, кыг аралаштырып, эметип салдык. Анан Кудайга шүгүр, ушундай өстүрүп, мына алабыз деп атканда ушундай болуп атат. Төрттө биякты меники 5 гектар. 5 гектар жер. Өрүк жалаңгыр 95% өрүк да, анан анча чет жактарында алма бар. Анан арасында каракат да бар. Былтыр аябай гүлдөгөн, анан былтыр суук болуп калбады, элдин баардыгы элечи. Быйыл дагы мына берели деп аткан, да ушундай болуп атат. Азыр быйыл ушундай байлады, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Кечээ эле собрание болуп кетти, ушу компенсация беребиз, же болбосо башка жерден
ушундай равноправный жер беребиз деп атат. Биз отказ кылып атабыз. Эми 10 жыл, 15 жыл бияка эмгегибизге тургандан кайра 15 жыл эмесе анда андан көрө акчабызды алып эле компенсация кылалы деп атабыз. Анан кийин бүгүндөн баштап, эртеңден баштап санайбыз го, ар бир түбүн санайбыз. Ошо эккен чыгымдарды примерно санайбыз да, анан независимый эксперттер келет деп атат. Эми өкмөттөр деле эми бизге эме кылбайт го, минуска кетирбейт го деп ойлоп атабыз. Баягы эмгегибизди чыгарып берет депчи. Кайра ушунчалык муну көчүрө албайбыз азыр. Муну алып барып көчүрсөк ал өлөт. 1 жылдык болсо анда көчүрсөк болот эле. А буну алганда эле өлөт. 90% өлөт. Кээ бирлер чыкса чыгат, чыкпаса жок. Анан кайра оролан тигип кайра алып кайра тигиш кыйын да. Ошондой жумуш болуп атат эми. Ээси келсе бесин бер дейт. Эми өкмөт ушундай чоң глобальный шаар курабыз, экологический шаар курабыз деп атса, элдин баары макул болуп атса, биз каршы эмеспиз. Биз деле макулбуз. Эми айылыбызга жакшынакай шаар курулса, бизге деле жакшы, балдарга деле жакшы келечегине. Эми бул деле келечек деп салганбыз, келечек балдарга деп. Эми биякта шаар куруп аткандан кийин эми ал деле балдарыбыздын келечеги да. Мисалы 4000 гектардын жерин 1200 гектарын деле стройка болот экен. Калган гектардын баары озеленение болот экен. Эми буну калтырып койсо жакшы болмок, бирок ондайларды калтырбайт го, мындай европейский же болсо бир жакшы эмелерди калтырат го. Көлдө Асман шаарын куруп баштадык. Ал шаарды биз башында жөн эле шаар катары курабыз дегенбиз, кийин чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздөн сунуш түшүп, көлдү булгап албагыла абдан баягындай жакшы көл бар экен. Ошон үчүн жашыл шаар салалы деген сунушун 1 жылдан бери кайра долбоорлорун башкача жасап отуруп, мына 1 жума мурун башталды. Ал шаардын ичинде дагы электромобилдер, электробустар гана жүрөт. Ал шаардагы ошол жана шамалдан, күндөн, анан кадимки эле гидрогестерден алынган электр энергия менен жагылат. Эч кандай абага пайдасыз зыян заттарды бөлүп чыкпаган шаар болот.